Ардактуу теле көрүүчүлөр, биз бүгүн дал ошол жеңил атлетика боюнча кеп кылып жаткан соң, бизде дагы бүгүн студиябыздын коноктору менен тааныштырып өтөлү. Тонус коомдук фондунун мүчөлөрү, ошондой эле жакынкы күндөрү Молбулак ош теми жарышынын уюштуруучулары Мамасалык Ташматов агабыз, ошондой эле Аниса Аталова. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Таң эртең маанайыңыздарды сурап коеюн, маанайыңыздар кандай? Аябай жакшы. Мен эртең менен чуркап жүргөн болчумун. Насыл. Анан шаршып эле келип калдым, жакшы үлгүрдүм. Демек жүгүрүп, кайра ошол жака эфирге келип калдыңыз. Эң сонун. Аниса айым, сиздин маанайыңыз кандай? Мен маанайым жакшы. Микрофон алсаңыз болот. Энди эле маанайым жакшы, чоң рахмат. Сиз эртең менен чуркайсызбы? Бүгүн чуркадым, биз аябай ошо даярданып атабыз. Убакыт болбой калды, бирок Мамасалы аке өзү чуркагандан кийин даярданып жатат. Даярдыктар деп калдыңыздар да, ошол дал ошол колубузда турган Молбулак ош теми жарышына даярдыктар кандай жүрөт? Дароо эле ошо сөздөн башталышы. Аябай жакшы. Азыр буйрукса биз катышуучулардын саны 1000ге жакындап барат. Шаардын эртең менен көрсөңөр же кечинде көрсөңөр чуркап жүргөн биздин жаш жигиттер, кыздар аябай көбөйдү. Жакшы даярдыктар. Ал эмес Кыргызстандын булуң бурчунан келип атышат. Өзгөчө мурдунку Сатымкул Жуманазаров менен чуркап жүргөн байкелерибиз келет, абаларыбыз келет. Алардын колдоосу аябай жакшы болду. Мына ушул катышуучулар боюнча дагы бир аз маалымат бергенсиңиз, мисалы биздин көрүүчүлөрү азыр көрүп, мен деле чуркамакмын дегендер болушу мүмкүн, Кеч эмес. Азыр деле катталсаңар. Бүгүн деле катталсаңар болот. Ололо Хаус Телекомдун маңдайындагы. Келгиле, катталгыла. Мүмкүнчүлүк бар. Жаштары боюнча дагы айтып кетиңиз. Кайсыл курактагылар, манча курактагылар, мындай. Жаш 14 жаштан жогорусу чектелүү жок. 5 категория жаш курак. Эң аксакалдары биз 60+. Жашыңарга карап категорияда жазылсаңар боло берет. Ушул жерден теле көрүүчүлөргө эскертип кетели, дал ошол жарышта Ынтымак телеканалы башкы медиа өнөктөш болуп турган биргеликте уюштурулуп жатат. Анан ошол сиздерге суроодо ошол жарыш эмне максатта уюштурулуп жатат, ошого токтоло кетсеңиздер. Жарыш элдин маанайын көтөрүү, элди сергек жашоого үндөө, элди чуркоого үндөө. Себеби чын ден соолуктуу калк бул күчтүү өлкө деп биздин ураныбыз ошондой. Бул Ош шаарында канчанчы жолу өткөрүп атат? Ош шаарында бул биринчи жолу өткөрүп атабыз. Ага чейин биз Бишкек шаарында эң чоң марафондорду өткөрөбүз. Тонус коомдук фонду эң чоң күз деми деген марафон өтөт. Ар бир жылы күздө өтөт ал. Быйыл эртерээк баштагансыз, Ооба, быйыл эртерээк баштадык. Жазда биздин Аларча этноран деген дагы Аларча да өткөн Борбор калабызда. Борбор калабызда өткөн чуркообуз бар. Анан быйыл биринчи жолу Ошто өтүп атат. Биз жазда кылайын десек, жетишпей калдык. Жайда болуп калды. Эмки жылы жазда кылган аракет кылабыз. Бирок катышуучулар боюнча дагы ден соолугуна кандайдыр бир таасирин тийгизип алса өздөрү жооптуу. Ошол боюнча дагы агай. Мисалы, Жолдубай мен кесиптешим барып чуркайм деп турган болсо, бул маарага жетпей калды. Ден соолугунан же кан басымы көтөрүлүп кеткен, ал жактар боюнча дагы Ден соолугу эгер мүмкүнчүлүк берсе, сөзсүз үй бүлөлүк дарыгерлерге барып, терапевтке негизгиси жүрөктү текшертип, эгерде алар уруксат берген болсо, өзүңө ишенсең, келип катыша берсеңер болот. Ошон үчүн буга чейин чуркап жүргөн адамдар чуркаса жакшыраак болчудай. Ооба, чуркаса жакшы болот. Чуркайм дегендер да кошулсун. Негизи максат. Канчалык көп болсо, чуркоочулар, сүйүүчүлөр, ошончолук жакшы болот. Ошол жарышка катышуучу азыркы спортчулар же болбосо өзү дагы кызыгып, мен дагы өзүм үчүн жүгүрүп көрөйүнчү деген адамдарды кантип тандап алдыңыздар же бардык эле мен жүгүрөм деген адамдарды эле каттоодон өткөрүп кошуп койдуңуздарбы? Ушул жөнүндө айта кетсеңиздер. Биринчи азыркы силер айткандай ден соолугу мүмкүнчүлүк берсе, экинчи ошо силер аркылуу кетти берүүлөр, өзүбүз эметип үгүттөп жүрдүк, каалоочулар келди. Себеби бул биринчи жолу. Бул жерде Ош шаарынын мэриясы аябай жакшы колдоп берген үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бир аз кечигип калган себеби ошол болду.
23 ысык күнү, бирок эртең менен саат 8-ден баштайбыз деген да бир өзгөчөлүк. 1 саат башкаларга караганда эртерээк башталат чуркообуз. Кайсыл убакта башталып, кайсыл убакта аяктайт? Саат 8-де уже Эртең менен болгон башталат. 8-де старт болот. Күн ысып кеткиче. Борбордук аянттан түштүк тараптуу Ленин көчөсү менен резиденция аркылуу көпүрө менен троллейбустун акыркы аялдамасына чейин 5 километр и кайра ошол эле жол менен борбордук аянтка чейин 10 километрге чуркашат. Бир жарымдар ошол эле жолдо, бирок 8:15-те алар старт алышат. Ынтымак телеканалы бир эле медиа өнөктөш катары эмес, биздин кесиптештерибиз дагы. Биздин кесиптештер дагы жарышка жүгүрөбүз деп камынып турушат. Биз бардык биздин кесиптештерге ийгилик каалайбыз. Эми кесиптер эмес, жалпы мына ушул марафонго катышып аткандарга ийгилик албетте. Бирок мына ушул сиз айтып атасыз, алар дарыгерлерге кайрылып, анын өзүнө ишенсе, биздин жоболорго макул болсо, бирок ана тышкарда ал жерде мына ушул коопсуздук эрежелери боюнча дарыгерлер турабы? Дарыгерлер турушат. Кызыл жарым ай коомунан да болушат. Өрт өчүрүүчүлөр да болушат жолдочу. Жолду ГАИ кыргызчасы май кызматкерлери да болушат. Себеби ал жол 2 саатка тосулат, саат 8-ден 10-га чейин. Ошол жолдор көпүрөбүздөн биздин Юго-Восток чарчашын. Ооба, тосуп турбасан ал сөзсүз мэриянын бүт кызматтары колдоо алып. Ошондо 10 километрлик чуркоо мына ушул биздин эски көпүрөбүздөн баштап Юго-Востокко чейин же кандай? Кайсы жер? Борбордук аянттан. Борбордук аянттан. Ленин көчөсү менен резиденциянын алдынан өткөндөн кийин тиги Төлөйкөн айылына жетпей өткөн жылы салынган көпүрө бар. Ошондон солго бурулуп, кайра Исанов көчөсү менен аялдаманын акырына чейин. Мунун чертеждери берилген болуш керек. Бардыгы берилген, ооба, берилген. 10 километр чыгып же кайра кайтабы? Кайтат, 5 километр барат, 5 километр. Ошол эле жол менен кайра аянтка чейин келет. Жекшемби күнү саат 6-дан баштап аянтта бүт оюн зооктору башталат, ачылуу аземдери болот, келгиле, күйөрман болгула, жолдо коштоп тургула. Биринчи жолу биздин тарыхый окуя болуп атат Ош шаарынын тарыхында. Келечекте 10 эмес 21 кылып классикалык марафон дагы өткөрсөк деген ойлор бар. Анисайымга да суроо берели. Бир нерселерди айткызып атат. Дал ошол жарышка катышып жаткан катышуучулар Марага биринчи келген соң, алар ушунча келдик, бизге дагы жанагы бийликтер болобу, кандай бийликтер бар деп дагы алар кызыгып жаткан болуш керек. Азыр ошол жөнүндө дагы айта кетсеңиз. Бул жарыш эмне жакшы, ар бир катышуучу байгелерди алат. Биринчисинен биз ошо катталгандан кийин 1 күн калганда старттык сумка беребиз. Старттык сумканын ичинде мондой номерок болот, ичинде чип система деген болот. Ал бир эл аралык чип система, MyLabs деген. Ал эң чоң марафондордо колдонулат. Ал ошо чуркаганда так убактын көрсөтүп турат. Экинчисинен биз сумка беребиз, спортивный, футболка берилет. Ошто биринчи жол болуп аткандан кийин футболка деле кылдык. Анан ар бир чуркап келген ар бир адамга медаль деле берилет. Марага келген. Бул ар бир адамга. Анан дагы 60 байгеликке орундар бар дедик биз. Алар жаш боюнча бөлүнөт, аялдар, кишилер башка болот. Ошолорго ар бир жаш категориясында 5 байге орун болот. Биринчи орундан 5-орунга. Биринчи орундан 5-орунга чейин. Аларга биздин өнөктөштөрдөн жакшы байгелер болот. Ошондо жаш курактарга бөлүштүрүлөт деп калдыңыз. Кичинекей балдардан тарта улгайган инсандарга чейин жүгүрүп. Ооба, туура. Эң жашыбыз канча? Эң жашыбыз 4 жаштан башталса болот. Биз балакайлар жарышта эле болот. Болот. Кошулуп. Жазып алсаңыздар болот. Алар ошол 4 жаштан 7 жашка чейин 250 метр чуркашат, анан 12 жашка чейин 500 метр чуркашат. Анан 12 жаштан 3 километрге жазылса болот. Байгени атын айтсак болобу негизи? Байге бул биз коомдук фондбуз. Бизде байге көп эле мондой машина же акча
катары байге болбойт, бирок биздин өнөктөштөр аябай жакшы приздерди берет. Сертификаттар спорт магазиндерге, Глобус гипермаркеттерге сертификаттар болот жана мондой фруктовый корзина ошондой байгелер болот да биздин өнөктөштөрдөн. Максат эми албетте бул белгилүү түшөнү. Анын ичинде ден соолукту чындап алалы деп шаарыбыздын ошол спорт жаатына тартуу болуп эсептелсе керек. Ооба, туура. Бул фонд, мисалы сиздин айтып аткан фондуңуздар, коомдук фонд, бул мына ушул марафондон бөлөк кайсыл жумуштар менен, кайсыл алектенсиздер, кайсыл фонд марафондор уюштурасыздар башка бөлөк? Кандай маракелерди уюштурасыздар дегенде? Тонус коомдук фонду биринчиси КТРК телеканалында программа эле 3-4 жыл мурун Тонус деген спортсмендер жөнүндө программа эле. Азыркы убакытта марафон эле уюштурабыз. Ошол менен айтып кеткендей Бишкекте жазда Алар чейт наран деген чуркообуз болот. Ал этно стилде болот. Тоонун арасында чуркайбыз. Ал жакта деле 1000 адам 10 километр тоого чуркайт. Анан күздө эң чоң марафон Кыргызстанда Күздеми деген, Молбулак Күздеми деген марафон өтөт. Ал жакта 2500 көп адам катышкан былтыры. Ар бир жылы ушул катышуучулардын саны көбөйүп жатат. Буюрса азыр шаарларда өтүп аткан, региондордо дагы мына ушул марафонду уюштурсак болобу негизи? Ошол биринчи кадам Ош болду. Бишкектен кийин, биздин Борбордон кийин Ош эң чоң шаар болду. Оштон өткөрүп баштайбыз. Бизге аябай жакты бул жерде уюштурган. Анан кийин жакшы өтсө башка региондорго деле барабыз деген. Ошол спорттун таланттарынын баардыгы региондордо да, айылдарда, айыл келишет. Ошол жакшы биз маалымат жеткиребиз. Мисалы үчүн Бишкекке деле бар региондордон келишет. Ошко деле азыр катталгандан карап көрсөм, Ыссы көлдөн, Таластан келип жатат. Бишкектен 100гө жакын адам келип жатат. Баткенден, Жалал Абадтан. Ошол үчүн ушундай чуркоолор Кыргызстандын баарынан келет да. Мындай суроо жаралат да. Мисалы үчүн жанагы ошо жүгүрүү менен алектенип, ошо жеңил атлетика менен алектенип машыгып жүргөн спортчулар, анан бул жакта өзүбүз катышабыз деген, булардын баардыгын жаш курамын бириктирип чуркатып коесуздар же машыгып жүргөндөрдү бөлөк, ошо жөнөкөй машыкпай жүргөндөрдү бөлөк чуркатасыздар, ошол жөнүндө кыскача токтолсоңуз. Бирге эле чуркашат. Баары эле? Ооба, баары эле бирге чуркашат. Бирок биз могу биздин тарыхты карап көрсө, көбүнчө мындай өздөрү эле машыгып жүргөн адамдар деле көбүнчө ошолор эле жеңип алышат. Эмне дегенде бул жерде эң негизгиси силер кичинекейиңерден баштап чуркасыңарбы же азыр чуркап баштасыңар, бул негизгиси эмес. 1-2 жыл жакшы машыксаңар, ал легкоатлеттерге деле жетип алса болот. Мамасал аке өзү ошол адамдардын мисалы. Сиз айтып кетсеңиз ошол боюнча кантип ошол? Мен чуркоонун машыга баштаганыма 1,5 жылдан эле бир аз өттү. 17-жылы октябрда ошо силердикин окуп калдым, Кокустан эле. Бишкекте биринчи жолу эл аралык жарым марафон болот дегенчи. Анан мен пенсиядагы анан ойлонуп кой, көрөйүнчү, 2 эле жума калыптыр деп даярданып чуркап көрдүм 21-жүздө. Жакшы. Бул курт чуркоо деген ушундай болот экен, мания болуп калат экен, чакырат экен, аны таштай албайт экенсиң. Себеби ал өзүнчө эле бир адамдардын бир биригүүсү. Аны эртең өзүңөр чуркап көрсөңөр сезесиңер. Буюрса, биздин эфирге жаңыдан кошулган телегөрүүчүлөр үчүн бүгүнкү биздин жашынакай темабызды дагы бир тааныштырып өтөлү. Бүгүн ошол спорттун дагы өзгөчө бир түрү жеңил атлетика боюнча сөз кылып аткан учурубуз. Бүгүн конокко албетте дайыма чыгармачыл инсандар келет болчу, бирок бүгүн ошол спорт жаатында көптөгөн марафондорду уюштурган спорттун чыгармачылдары келип отурат десем жаңылышпайм. Дал ошол жакынкы күндөрдөгү өтүүчү ошол Молбулак Оштеми жарышынын уюштуруучулары Мамасалык Ташматов агабыз, ошондой эле Аниса Аталова эжебиз келип отурат. Дагы бир жолу саламатсыздар, куш келипсиздер дейли дагы биз. Агайдын дагы жашынакай маегин узуп калды окшойт, жана айтып аттыр эле, ошол 17-жылдан баштап чуркай баштагабын. Бирок негизи мына ушул сиз курактуу биздин аталарыбызга кандай кеңеш бере аласыз ушул спорттун жааты боюнча? Биринчи, эгерде ден соолугу мүмкүнчүлүк берсе, эгерде экинчиси өзүңүн психологияң, өзүңө кыймыл, бул жаш өткөн сайын
кыймылдабай жалкоо болуп кетесиң, бирок ошону жеңиш керек. Кыймыл негизги жашоонун мындай жакшы нерсеси да. А чуркоо бул мен үчүн жашоонун негизги бир булагы. Будан бөлөк дагы мисалы Ош шаарында болуп атат. Кандай дагы башка марафондорго катыштыңыз агай? Мен биринчи жолу өткөн жылы Сатынкул Жуманазаровдун элесине арналган Ысык көлдөгү Чолпон Ата шаарындагы 42-195 метрге чуркап келдим. Өмүрүмдө биринчи жолу өзүм таптап, даярданып жакшы жеттим арага. Экинчи орунду алдым. Мен үчүн күтүүсүз. Массага. Ошол 60+ курагында. Массага. Жана айткандай бул нерсе ушундай чакыра берет экен. Анан мага бул чуркоого эмне себеп болду? 13-жылы Владимир Орешин деген футболист болгон. Илгерки Алайда, Алгада ойноп жүргөн. Бишкекте Байчечекей мини футбол болуп жүргөндө ошондо 66 жаш курагында Тимиле Чимирлов ойноп жүрүптүр спорт сарайында. Ошону көрүп таң калгам. Ой, ушундай болот турбайбы? Экинчиси менин бир тууган агам 70-тен өтүп калды. 2 жыл мурун айылга барып калсам 2 метр дуалдан жөн эле секирип өтүп кетип калды. Анан таң калдым. Мен булардан үлгү алсам болот турбайбы депчи. Студенттик убакта Москвада өткөн марафондо мындай мен үчүн укмуш болчу да. Ушуга катышкан адамдар кандай адамдар? Булар жөнөкөй адамдар эмес депчи. Анан өткөн жылы сентябрда барып катышып, чуркап жакшы келдим. Марага жеттим. 60+ деп эле айтып атасыз, бирок өзүңүздүн жашыңыз канчада негизи? 60+. 60-тан өткөз, же 60-ка жете элек? 60-тан өт. Бирок жолдо экөөбүз эле алгай көргөн. Бул да болсо багы негизи узак жашоонун сыры биринчи туура тамактан болсо, экинчи бул спорт. Ага. Чуркап туруш керек, спорт менен алектенип туруш керек. Албетте сиз жаш көрүнгөнүн себеби мына ушул туура гимнастика менен алектенүү, анан чуркоо десеңиз керек, Ага. Жана айттың негизги туура тамактануу, кыймыл. Кыймыл аракет, Ага. Бул жакта телекөрүүчүлөр дагы толугураак маалымат берип коюңуздарчы деп суроо узатып атыптыр. Ошо сизге дагы кайрылайын. Ушул жарышка катышам дегендер кайсыл күнгө чейин ошо каалалуу болот, жанагы каттоо болот, кайсыл жерде болот, ошол жөнүндө дагы толугураак телекөрүүчүлөргө маалымат бере кетсеңиз. Каттоо дагы эле өтүп жатат. 23-июнда болсо, бүгүн 21 болсо, эртең 22-синде эле өтөт. 21-22-синде каттоо өтсө болот. Ош шаарында Борсок деген фастфуд ресторандары бар, Араванский жана Домбыта райондорунда. И Ололо Хаус Ош деген Кыргыз Телеком тушунда. Ошол жакта катталса болот 2 күн. Башка өнөктөштөр боюнча айтып кеттиңиз, ошол белектер. Биздин 5 негизги демөөрчүлөрүбүз бар. Ал титулдук демөөрчүсү Молбулак компаниясы, анан башкы демөөрчүсүбүз Борсок фастфуд рестораны, расмий демөөрчүсүбүз Кыргызстандын эл аралык мектеби жаңы Ошто курулган. Жана атайын демөөрчүсүбүз Нурзаман компаниясы. Анан биздин расмий өнөктөш бизге жардам берген Ош шаарынын мэриясы болду. Ошо бирок биздин андан башка өнөктөштөрүбүз аябай көп. Алар башка компаниялар бизге ошол байгелерди берет, жеңүүчүлөргө. Мен айтып кеткендей сертификаттарды Ленинг деген компания берип атат. Глобус деген компания, гипермаркет компаниясы сертификаттарды берип атат. Анан башка дагы өнөктөштөрүбүз ушундай байгелерди берет. Мына ошо марафонго айымдар дагы катышса болобу? Сөзсүз. Ооба. Айымдар бөлөкпү же ошол бир стартта кетишеби? Бир стартта кетебиз. Ичинде. Ооба, ичинде. Бирок биз мондой бөлүнөбүз да, категориябыз башка болот. Демек баарына чогуу бир старт берилет дагы, марага жеткендеги өздөрү ошол жаш курагына же болбосо бөлүшкөнгө карап. Ооба, убактысына ошол мен айтып кеткендей чип система деген бар. Ал чип система спутник менен биргелешкен. Ошол спутниктен так миллисекундага чейин көрсөтүп турат. Ошол адам келгенде биздин компьютерден, интернеттен сразу өзү телефондон кирип караса болот. Менин убактым канча деп. Ошонун ичинен дагы мисалы улуу кырактагы агайларыбыз келген болсо дагы мына возрастта, мына жаш муунда мынандай келди деп дагы айтып берет, Ооба, ошол жаш курагын өзүнүн боюнча
башка болот. Ошол келгенде өзүнүн убактысы менен бөлүнүп калат. Биринчи, экинчи, үчүнчү. Баштаганда чогуу, аксакал, жаштар, туура айылдар чогуу баарыбыз бирге баштайбыз. Анан жетерде эч ким жок, өзүң барасың. Ооба. Бирок балакайдар үчүн кичине кечирээк башталат. Алар биз чуркап кеткенден кийин биринчи 10 километр башталат, анан 3 километр, анан ошол балакайлар 500 метр, анан 200 метр башталат. Алар берки чоң кишилер келге чейин уже келип калышат. Даярчы катары уюштуруучу катары сиздер дагы катышасыздарбы же? Биз Мамасал ака чуркайт, мен чуркай албай калабыз. Биз уюштуруучу болуп ошол жерде жүрөбүз. Бирок биз өзүбүз башка партнерлорубуздун же эл аралык марафондорго барып катышабыз. Өзүбүз деле аялдаш көрөбүз. Мына ошо калыстар болобу ал жерде марада? Финиш деп коет, негизи спорттун тили менен айтканда. Ал жерде сөзсүз болот. Жанагы азыр айткан чип системасында баары сразу компьютерге кирет. Ким өттү? Ар бир чуркоочунун өзүнүн номери бар. Номер боюнча эле дароо эле чыгат. 1,5 өттүң, 5 өттүң. бул жагда сценариптешүү, Ооба. 7,5 өттүң, 10 өттүң деп эч жака кача албайсың, алдай албайсың. Мына ушул марафон боюнча бул атайы бизде рекламалык жарнама окшойт. Бирок өзүңүз да айтып калдыңыз, буюрса дагы мына ушул күз айында дагы өткөрүлөт. Бирок мына ушул мезгилдер боюнча дагы кайсыл өзү негизи өткөргөнгө кандай десем ыңгайлуу, кайсыл мезгил? Эң ыңгайлуу өзү жаз менен күз. Эмне дегенде Кыргызстанда жаз менен күз мезгилинде аба ырайы жакшы болот. Суук эмес, ысык эмес. Жайда кышта кыйналып калышат адамдар бир аз. Бирок болгон жерлерде болот, марафон кышында деле, бирок Кышында деле болот, бирок ошол кышында кар жааган жерлерде көбүнчө марафон өткөрүлбөйт. Көбүнчө баары старттар күз мезгили өзү эң көп старттарга ыңгайлуу. Бирок ошо жазда, күздө эң чоң, дүйнөдө эң чоң Бостон, Чикаго, Берлинский, Московский деген Стамбульский марафондор бар. Алар күздө же жазда өтөт. Дал ошол жарыштын ичинде ошо жанагы оюн-зоок программалар же ушундай кандайдыр бир да башка нерселер болот деп айтып коюңузда, андан башка дагы эмнелер камтылган, же болбосо атайын спортчулар баардыгы жарыш бүткөн соң атайын аларга жанагы бекер тамактануулар уюштурулабы дегендей, же андан башка дагы кандай уюштурулган нерсе планда болуп атат, ошолор жөнүндө айтып кетсеңиз. Же бий болобу? Эртең менен саат 7-те өзү башталат, өзү мероприятие саат 7-те башталат. Концерттик программа болот. Анан саат 8-де башталат. Ал кеткенден кийин концерттик программа улана берет. Анан келип калганда эле концерттик программа болот, лотерея болот. Анан ошо байгелерди беришет. Лотерея боюнча. Лотерея ошол ар бир катышуучунун номери боюнча лотерея болот. Анан ошол кичинекей бир билеттер беребиз. Бирок андан тышкары жөн эле лотереяга катышса болбойт, сөзсүз чуркаш керек, Сөзсүз чуркаш керек, эмне дегенде номер болот. Ооба, өзү ар бир адам бир нерсе алып кетет да биздин марафондон. Ошо маанайын көтөрүп, бул көбүнчө мындай атаандашкан жер эмес, бул жөн эле маанайын көтөрүп, баары бири-бири менен сүйлөшүп, жарышып, ошондой жакшы бир. Демек, эч бир катышуучу белексиз калбайт, баардыгы бийлик менен кетет экен. Баары бийлик менен кетет, Биз эле барып бийлик алып келели. Бирок финишке жетпей калган, баардыгы да жетпейт, ага, сиз мына ушул марафондордо катышып жүргөн катары билесиз. Жетпей калгандар эмне кылат анда? Өзү кайра келе берет. 3 жана 10 километрде көбүнчө жетишет. Бул убактысына ар бир адамдын өзүнүн убактысы болот. Биз айтып кеткенде чип системада болот. Сиз 2 саатта 10 километр 2 саатта деле келсеңиз эч нерсе болбойт. Эң негизгиси ошол финишке келиш керек. Албетте 42 километр марафон болгондо баары чуркап келе алышпай калат. Ошондойдор деле мүмкүнчүлүк бар. Жолдо кетип иш чыгып калат. 42 километр аябай татаал чуркаш билет. Ошол үчүн көбү жетпей калат. Бирок 3 же 10 километрде баары жетет деп ойлойм мен оюмча. Дагы бир суроо, бирок бул өтө бир көрүштөрдүн дагы кандай десем бир алып баруучу жигиттер ушул суроону берсе экен деп атса керек. Марафонго катышаарда адистерден кеңеш ала турган сиздерде кандайдыр бир жардамдар барбы?
же болбосо сабактар өткөрүлөбү? Сиз ошол суроого жооп бересизби? Же ушул жерде туруп түз эфирде айтып кетсеңиз болот. Шарттары эмне? Себеби кадимки жарандар билбей калышы мүмкүн, дароо чуркап, дароо чарчап калышы мүмкүн дегенде. Биз ар жекшемби күнү Чуркоону сүйүүчүлөр эртең менен саат 6-7де шаардын борбордук аянтында же стадиондо чогулуп, баарына кабардайбыз. Эми азыр социалдык тармактарда кабар беребиз. Ошолор аркылуу келип көбү бизден маалымат алып турушат. Биз оператор жигиттер. Атайын биз эметип уюштурган жокпуз негизи. Бул жерде биздин эми кичине эмебиз бар. Негизи түз эфирде ар кандай окуя болот. Биздин Дастан агабыз уюлду телефонубузду сыртка алып койсо деле болот. Негизи кайра зумга келип калышат. Сиздер дал ошол 23-үндө өтүүчү ошо Мол булак ош теми жарышы уюштуруп жакшы ийгиликтер менен өтсүн дейли дагы. Сиздер дагы алдыда кандай пландар болуп атат? Дагы кандай марафондорду уюштурайын деп атасыздар? Ушул жөнүндө дагы телекөрүүчүлөргө маалымат бере кетсеңиздер, балким мунусунда катыша албасак, кийинкисинде катышабыз. Ошого даярданабыз деген дагы телекөрүүчүлөр болушу мүмкүн. Өзү негизи Бишкекте биз эле эмес, биз башка партнерибиздар деле өткөрөт. Бул маалыматты интернет аркылуу алсаңыздар болот. Бир жылда ошо жылдын арасында Кыргызстанда бир 10 же 10дон көп жарыштар болот, бирок Ошто биринчи жолу болуп атат. Тонус коомдук фонду ошол Күздеми, Аларча, Айтнаран дегенди уюштурабыз. Эмкиси ушул Күздеми болот, 6 октябрда болот Бишкекте. Бишкекте. Ошого барып келсеңиздер болот, конок болуп. Анан Бишкектен көп адамдар Бишкектеги эле болгон жарыштарга эмес, ошол Алматыда болгон, Алматыда аябай чоң жарыш болот. Жазында, күзүндө 21 километр полумарафон болот Алматыда. Бизде Күздеми, ошол жарыштарга барып конок болуп катышып кетсеңиздер болот. Анан Ошто биздин мен ойлойм эмки жылы жазда деле кылабыз деп. Биз буюрса келген коноктордон ошол марафон боюнча Мол булак деми марафон боюнча буюрса жакшы суроолорду берип, сиздерге жакшы жоопторду алдык деген үмүттөбүз. Анда сиздерге эфир конок берген убакыт аягына келип баратат. Эркин микрофон берели анда агай келиңиз. Көрүүчүлөр болгон Урматтуу ойлор болгон болсо, кеңештер болгон болсо. Чуркоону сүйүүчүлөр келгиле, 23-үндө келип катыша албасаңар да колдоп бергиле, чуркагыла, кошулгула. Баарыңарга ден соолук каалайм. Бул кыймыл негизги адамдын ден соолугунун башаты. Келгиле, чуркагыла. Айым. Мен оюмча Мол булак Оштоми жөн эле жарыш эмес, бирок майрам. Ошол үчүн Ошто биринчи жолу болуп аткандан кийин келип катышып, чуркагандарды колдоп кеткиле деп мен чакырам. Рахмат. Биз көрүүчүлөр үчүн дагы бир бүгүнкү конокторубуз менен тааныштыралы. Тонус коомдук фондунун мүчөлөрү Мамасалык Ташматов агабыз, ошондой эле Аниса Аталова эжекебиз келип турат. Дал ошол 23-үндө өтүүчү Мол булак ош теми жарышынын уюштуруучулары. Сиздерге дагы бир ыраазычылык билдирели. Атайын биздин студиябызга келип, ошо телекөрүүчүлөргө болгон маалыматты жеткирип, биз менен маек куруп бергениңиздер үчүн. Агайга да ийгилик кылат.